Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün biz din soğuluk tuuralı süйлöşmökçüyüz. Uşul din soğuluktu süylöşüp jatıp biz köp turmuşta jaşoodo кездешкен bir oğru omurtqa gryjası жөнүндө süйлöşmökçüyüz dostlar. Көп adamlar çaldыгып жүрөт ушул ооруга. Belim ооруду деп барсаң эле анан кийин томографияга жөнөтүшөт. Анан ал жактан эле сенде грыжа бар экен, анан мындай андай деп кандайдыр бир дабалоонун түрлөрүнө физиолечение же болбосо бир үкөлдөп андай мындай анан такыр айла кеткенде операция жолуна буйрушат врачтар. Деги турмушта абдан көп кездеше турган белим ооруду деген адамдарды көп көрөсүңөр. Эми бул бел оорулардын себеби эмне? Ошол грыжадан эле ооруп жатабы же болбосо башка дагы бир себептери барбы? Аларды кандай кылып айыктырса болот? Мен өзүм профессионал массаж болгондуктан көп бул нерсе менен кездештим. Өзүм ушул белим ооруп жүргөн. Азыр бир аз кыска кылып айта кетсем, ошол мен 2005-2004 жылдары белим абдан каттуу ооруп калды. Ага чейин деле кичине ооруйт эле, бирок маани бербейт элем. Анан ошондо Бишкектеги диагностический центрге, кыргызча кандай которулат, жанагы диагноз коюу борбору болобу же кандай, ошол диагностический центрге жанагы Киевский көчөдө болсо керек, Сунун алдындагы ошол жерге барып, анан невропатолог ошондон абдан мындай кезек көп болот экен, бел ооруларды ошондо көрдүм биринчи жолу. Абдан очередке туруп, ушул кезекке туруп саат 12-1лерде зорго кирдим окшойт. Кирсем анан рентгенге жөнөтүштү. Рентгенге жөнөтүп, ал жерден мен мындай детально унутуп калдым кандай болгондуктан. Иши кылып биринчи жолку барганымда алардын үкөлдөрүнөн башкаларынын назначениясынан менде эч кандай жылыш болбоду. Андан кийин башка бир врачына барып көрөйүн деп, ошол эле жерде дагы бир невролог деген кабинетти көрдүм эле. Кийинки сапар бир айчадан кийинби же 15 күндөн кийинби айтор эсимде жок. Анан дагы башка адамга бардым. Мен азыр унутуп жатам, биринчисинде аял киши көрдү эле же экинчисинде аял киши. Иши кылып ошол эки врачтын бирөөсү аял киши, бирөөсү эркек киши болчу. Анан кийин ошол башка кишисине кирдим. Анан ал жерден башка тарых башталды. Ошол мени томографияга жөнөтүштү. Компьютерный томография деп коет экен. Ошол кезде ошол диагностический центрде 2004 жылдары бар экен. Анан кийин тетиги Жалда балдар клиникасында бар экен. Андан башка жакта жок болчу. Түштүктө дагы жок эле андай томографиялар. Азыр эми көп, ар бир областтарда бар болсо керек. Анан тиги томографиядан ошол омурткамда копчик менен тиги эменин ортосундагы элчтери элпият менен ортосунда бар экен. Анан элпият S1 бул чычаң тарапта, копчик тарапта, баягы куймулчак деп коебуз, ошол тарапта бар экен да. Бир жагында 3,5 мм, бир жагында 5 мм деди. Анан эле мен шок болуп калдым. Эми грыжа болсо анан кантиш керек, анан мынтиш керек. Мен өзүм дене тарбия институтун бүткөнү менен эми бизде медицинаны окутпайт да. Физиологияны, анатомияны окуйбуз, башканы окуйбуз. А бирок мындай грыжа, анан кийин муну кантип айыктыш керек. Массажды окуйбуз, спорттук массаж, ал эми медициналык лечебный массаж жөнүндө да түшүнүк жок. Иши кылып менде аябай мындай шоковый абал болду. Эми эмне кылыш керек? Бир досум тетиги Воронцовкадагы бир врачка алып барды. Ал жерден ал врач болсо мени мындай снимокторду көрүп туруп, сеники тубаса бир эме экен, анан кыйшык болгон деби. Иши кылып ушундай анан мынтиш керек, антиш керек. Иши кылып аякка барып андан бешбетер көңүлүм түшүп келди. Анан жанагы экинчи доктор мени мануальный терапия деп ошого жөнөттү. Мануальный терапиясына барып 2 күндөн кийин ал жерден кетип калдым. Себеби бир 10 мүнөттөй процедура кылат экен. Кичине массаж кылмыш болду. Эми мен медициналык массажды билбегеним менен мындай массаждан түшүнүгүм бар да. Массаж деген жакшы жасалыш керек.
Эптеп септеп эле ошентип 800 сомдон болчу. Ошол 2004-жылыбы же 2005би. Анан акчасын алдын ала берип койдум эле, кайра урушуп талашып акчамы алдым. Ошол 2 процедурасына калды. Деги достор, ошондон кийин башталды баардык нерсе. Барбаган жерим калбады. Дагы бир башка мануалисттерге бардым, сыныкчыларга бара баштадым. Тетиги Кара-Балтада Александр беле иши кылып бир орус киши экен, унутуп калдым. Аныкына бардым, бир достор мактап. Күнтууда бир каза болуп калды. Медведев дегенди, Медвед деп коет экен, анысына бардым. Аламидин жакта бир орус киши бар экен, ага бардым. Иши кылып дей койчу, мен барбаган Бишкектеги аттарын уккандардын баарына бардым. Баягы эч кандай жылыш болгон жок. Бир 2-3 күн жакшы болгон, сууп самоуношение жакшы болуп калам, анан эле кайра ооруй баштайт. Анан мен да көгөрүп ушул эми бир жолу жакшылап айыктырайын деп аракеттенип, анан бул грыжа дегенди нейрохирург, бир досум нейрохирургка алып барды Бишкектеги улуттук госпиталда. Тез операция кылыш керек деди. Анан эми операция кылыш үчүн ал кезде келинчегим дагы ооруп жаткан, мен өзүм акчаны мен табат элем, анан операция болуп жатып алсаң кандай болот деп анан көңүлдөнгөнүм жок. Бирок эми ушул оорунун азабынан балким операция кылдырса кылдырып деле коеюн деп деле ой келип калды. Бирок кылдырган жокмун. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде менин досумдун иниси бар эле, раматтылык, алда каза болуп калды. Ошол досумдун иниси келип калып, байке жүрүңүз, тетиги Ала Тоо совхозу Сагына ата деген ата бар, менин белим өткөндө кыймылдап баса албай барганымды айыктырып койду деп анан өзүнүн москвич машинесине салып алып барды. Ошол жерге алып барып, анан мынча сом бер, анча сом бер дебейт экен аксакал. Менде да акча аз эле, анан күндө болушунча 100 сом берем, 50 сом, кээде 200 сом, ошентип. Бирок көп бардым аксакалга. Ал аксакалдын айырмасы, азыр жайы жаннаттан болсун, аксакалды мен уктум, кийин ааламдан өтүп кетиптир. Абдан көп адамдардын соонуна калган бул аксакал. Мындай методикасы аябай башкача экен. Беркилердей болуп каттуу карс курс кылып басып жүрбөйт. Акырындан мындай массаж сыяктуу мындай кыймылдар менен. Мен ошол кишинин методикасын көп өзүм ошол кезде массажга окуп, анан тиги аксакалда мен 2-3 айдай бардым окшойт. Утуру ооруп калганда эле барам, 2-3 күн катары менен барам. Анан ошо бойдон дагы бир тиричилик болуп кетип барбай калам. Иши кылып ошондон кийин баягы бел оорум мындай толук бир 100% айыгып кеткен жок, бирок бир 70-80% айыгып мен өзүмү жакшы сезип калдым. Мен что билдим, мындан кийин эми баягындай кийиктей болуп секирип, ойноп күлүп жүрүү деген болбойт экен. Өзүңдү карап жүрүшүң керек экен жашың өткөн сайын, гимнастикаларды жасап, анча мынча массаж жасатып дегенде. Өзү массажды 6 айда бир жасатып туруш керек да. Анан ошентип достор, массаждын курсун дагы бүттүм, аксакалдын секреттерин дагы өзүм массаж кылып атып, массаж алып жатып, анан андай мындай кылып көп бир нерселерин байкап, анализ кылып, анча мынча нерселерин сурап ошентип турдум. Негизинен эми бул бел ооруну дабалоодо мындай экен да, кээ бири чын эле ошол омуртка тайып калат экен. Анын кантип тайып калганы дагы сөз болот. Эми травма жолдон травма алгандан тайып калышы мүмкүн. Остеохондроз деген балекет, ушул чемичектерге суук тийүү. Анын эле негизги нерсеси, могу биринчи мен кийин түшүндүм, булчуңдар катып калат экен да, триггердик точкалар деп. Ушул булчуңдар аркылуу омуртканын чемичектерине азык сатып барат экен, бүт ушул каналдар. Эгер канал бекилип калса, ошол чемичек акырындан отура баштайт экен, анан кийин грыжа чыгат экен, ушундай процесстер жүрөт экен да. Муну мен кийин түшүндүм. Башка азыркы могу биздин медицинанын билимдеринен эмес, буга дагы келебиз. Janet Trewell Simmons деген Американын доктурлары тиги 50-60 жылдары эле өткөн кылымдын аныктаган экен да. Бул грыжадан оору пайда болбойт экен негизиненчи. Грыжа деген ал бир мындай жумшак пластмасса сыяктуу, анан нервти кысып калат, анан тиги бу деген, бул өтө бир кем учурларда, 95% учурда ал грыжадан оору пайда болбойт, булчуңдардан оору пайда болот да. Бизге ушул биздин советтик медицинада бул нерсе жеткирилген эмес да, жеткиликтүү. Ал эми Американын ушул батыш медициналарында ушул Тревер Симмонстордун теориясы боюнча интернетке кирип эле Janet Trewell миофациальный синдром деп туруп кирсеңиздер болот. Бул миофациалдык синдром да, бул ооручу. Ошо мио деген массаж, фация деген жанагы массаж неме булчуң, мио деген
фация деген булчуңдардын ортосундагы ак чел кабыктарды билесиңер го, мындай койдун этин ачканда деле башка да ошол чел кабыктар антенна сыяктуу негизинен оору синдромдорун мээге бере турган нерсе ошолор да. Ошол жерлерде оору пайда болот да. Ошон үчүн баягы каттуу мен миофациалдык массаж деп акыркы кездери практиковать этип жүрдүм мен. Бирок акыркы кездери көп, 1-2 жылдан бери мындай реклама кылып, акыркы жолу былтыр Бишкекке келгенде иштедим. Андан кийин мен мындай такай иштебей калдым да. Эми келген адамдар келсе көрүп коем. Мисалы тетиги ушул өзүбүздүн базар коргондон болот экен бир Талант деген жигит мен Москвадан келди Питерге. 6 процедура менен жакшы кылдык. Эми 10, 20, 30га чейин болуп кетет процедуралар ар түрдүү. Эми адамдын организмине жараша болот да. Кээ бир оорулар мындай эле 5-6 талант мынтип келген жигит ошол 6 процедура менен базар коргондун көк жаңак деген, көк алма деген айылынан болот. Келип жакшы болуп кетти. Оштон Дайыр деген жигит мына былтыр мен иштеп жүргөн жерде барды. Бир 6 жолу, 5 жолу барды. Процедура менен мен ошол аксакалдардын үйрөнгөн методикалар менен. Кээ бир адамдарды действительно чынында 30-40 жолга чейин кылууга туура келет. Организм деген ар түрдүү да, өтүшүп кеткенине, мындайына жанакы курч фазасы мындай болот да. Анан массаж менен айыкпайт экен, анан кийин массаж мынтип оорутуп коет, анан тиги буу деген түшүнүктөр бар да. Ошон үчүн азыр эмне бар? Интернет бар. Миофациалдык массаж деп киргиле. Доктор Лукьянов деген ушул Кисловодский шаарында болуш керек, Россияда абдан ушул методика менен адамдарды айыктырат. Доктор Лукьянов, Ирина Черетина деген, мен ушул массаж ким бел ооругандарга ошолордун фамилияларын берип коймой, ушуларды көрсөңөр, түшүнсөңөр, кыйналбагыла, операцияга жүгүрбөгүлө. Бул эң акыркы стадияда операцияга. Дайыма жетишесиңер операция болгон. Операция кылып кыржаңы алып койсо деле, булчуңдарың оорулуу болсо, кайра эле башка жерден операция болуп, кыржа пайда болуп, же болбосо ошол жерден кайра дагы кыржа чыгып, ушундай боло берет. Мындай толук айыгып кетиш кыйын болот. Ошондуктан өзүңөрдөн зависит этет. Биринчиден жашоонун образын туура, анан мындай осанка деп коет бизде, тулку бойду туура алып жүрүү керек да. Менин негизги причинам, себеби меники эмне себептен кыржа пайда болду? Мен кийин билдим. Гиперлордоз деп коет, мындай курсак алдыга. Меники ошондой болуп калган экен. Мен өзүмү түз алып жүрбөй, мындай акыркы кездери пресс качать этпей, ошол 2004-жылдары отуруп алып май сатат элек. Мотор майларын. Анан кечке тамак жеп алып эле отуруп эле мондай колобок болуп кеткенмин да. Ушундай нерселерден баягы курсак тараптагы омурткалар алдыга кетип, жамбаш болсо артка кетип, ошондо бизде мындай жаратылыш бизди туура кылып жасап койгон. Андан кичине бияка чыгып кетсең, сөзсүз кыржа пайда болот. Анан ошол нерселерди түздөп азыр мен пресс мен азыр деле ооруп калам анча-мынча. Бирок ушинтип өзүм карап жүрөмүн да. Анан ошентип ошол өзүм билген тажрыйбалар менен ошентип элдерге консультация берип, ушинтип мына каналым Десин ТВ деп, Дени Сак интеллектуал ТВ. Мен тетиги башындагы нерселерди көрсөңөр, жанагы силерге айткан историяларды, кантип баняларда, мончолордо массаж болуп иштегеними, кантип биз келинчегим артрит болгондо кантип кандай процедураларды жасагандыгыбыз, ушулар жөнүндө абдан көп маалыматтар бар да, достор. Эми сөзүбүз мындай кыскараак болсун. Кыскасы, операцияга шашпагыла, операцияга дайыма жетишесиңер. Бул 95%, 90% учурунда жөн эле айыга турган нерсе да. Туура гимнастика, массаж, ушул жесткий миофациалдык массаж деп коет. Жөнөкөй классикалык эмес, миофациалдык, ушул фацияларда триггердик точкалар пайда болуп калат да, мындай кырч жет мындай тапсаңар болот, триггердик точкалар. Ошолорду каттуу эзип, анан менде бир ушул акыркы кездер айта кетчүмүн, атайын азыр силерге алып алдым. Бул чоңдугу ушул шабдаалы же болбосо жанакы теннистин теннистики жумшак болуп калат. Бул эменин топтору бар го, теннистин тобундай размер, бирок андан кичирээк, бильярдтын шаригиндей бар да, чоңдугу мына. Бул туюк резина, мына туюк, ичи дагы туюк. Бул баягы жаныбарлардын магазиндери болот го, küçük мышыктардын, ошондой күчүктөр тиштеп ойной турган резина да, туюк мына. Ушундайдан алсаңыздар, достор, мына мен паластын үстүнө эле коюп туруп, ушул жамбаш, ушул омуртка, чеке, могу, желке, дуалга койсо да болот, мынтип катайт этип, мынтип аябай сонун кан жүгүрүп, булчуңдар жумшарганда ошол жака лимфа агым, лимфопоток деп коет, жанагы артериянын бүт ошол капиллярлар жакшы ачылат. Андан кийин ошол муздап турган жерлерге ысык кан барып, зат алмашуу тездеп,
tez жакшы болосуңар да өзүңөр жакшылык кыла турган нерсе ушул мен чудо мячик деп ат коюп алгам. Мунун өзү орусча эмне деген аты бар экенин билбейм. Наверное, мячик для собак ошондой болсо керек да. Эми күчүктөр ичте биз кыргыздарда мындай күчүктөрүбүздү үйгө деле киргизбейбиз. Орустар атайын ушундай күчүктөр, иттери бар. Эми шаарда албетте Бишкекте болуш керек мындай күчүктөрдүн үйүндө баккандар. Ошолордун ушул оюнчугу мына. Ушул абдан жакшы жардам берет. Анан кийин ошондой билген бул миофациалдык массаж жолу менен дабалагандар ушул Россияда ушул бирин экин врачтар бар. Клиникасы, мисалы үчүн мендей болуп историясын айткан абдан мен муну дагы жөнөтүп жүрөм. Ким эле жанакы Эдуард Конкин дегенге кирсеңер, аябай ошол киши кандай болуп операцияларга, докторлорго барган, ал абдан подробно мен силерге түшүндүргөндөй кылып туруп, ал вообще түшүндүргөн да. Эдуард Конкин деп туруп кирсеңер, ошол «История моей болезни» деген бир темасы бар. Миллиондон ашык просмотр болгон. Анан чын эле ал киши кийин врачтарды чогултуп өзүнчө клиника ачып алган. Москвада да клиника, албетте кымбат болсо керек анын клиникасы. Мен 1-2 жолу байланышууга аракет кылдым. Мен Питерден мүмкүнчүлүк болбоду. Эгер Москвада болгондо мен барып жолукмакмын. Ушундай өзүнүн клиникасы бар ал кишининчи. Эми клиника демекчи, мен да азыр бир балдызым Бишкектен клиника ачып мени чакырып жатат. Эми бирок көрөбүз. Ал үчүн мен кайрадан дагы сертификат алышым керек, эмелерди кылыш керек, переподготовкадан өтүш керек. Мен өзү ушул дене тарбия институтунан кийин медициналык институттун ушундай курсунан өткөнмүн да, атайын массаж, дайым мындай ар кандай медициналык мекемелерде иштөөгө уруксат деген ушундай. Кыскасы ошондой, эгерде балким Бишкекке барып калсак ушул жол менен дагы иштеп калышыбыз мүмкүн. Балким башка жолдор менен иши кылып кандай болгон учурда дагы достор операцияга шашпаңыздар, колдон келишинче аракет кылып көрүңүздөр. Анан такыр болбой кетип атса, ошондой операция жана башка өзүңөр каалаган жактарыңыздарга барасыңыздар. Саламатта туруңуздар, эч качан оорубаңыздар. Ар кандай нерсенин сөзсүз түрдө айыга турган жолдору болот. Ошондой эффективдүү, кыйын эмес жолдорду караңыздар. Сиздер менен мен бүгүн Бакыт Сулайман болду.